Туугандар ошол 1404 М6 деп айтылат. Биздин бул дагы өтө көп өтүп аткан трактордун бири. FM World деген трактор бул Кытай өлкөсүнөн чыгарылган трактор. Бул бир заводдон толук болуп чыгарылат. Биз буну сатып келатканыбызга 2,5 жылдын тегереги болуп калды. Буюрса. Бул 6 цилиндровый. 6 цилиндровый турат. Ушундай эле компрессор, ушундай эле бунун багы уже чоңураак кеткен, 300 литр болот бунун багы. Ушундай эле воздушный системасы бунуку уже чоң кылып жасалган да. Бул деле ушундай. Бул дагы арты чыгып дөңгөлөктөрү кирет, алды дагы 4 положенияга которулат. Ушул 1404-түн аккумулятору бирок бу жерде турат. Бунун аккумулятору астындабы? 6 болтту чечип, ошол жерде турат да. Бул жакшы жерге коюлган. Мурункуларда 1104-тө ушул жерде турчу да, аккумуляторлору. Анан биз тиягына коюгула деп, ушундай тиягына койдурдук да, оң жак бетине. Бунун грузиктери 60 килограммдан бир штугу 13 штук турат, 600 килограмм противовес бар. Буга кошсо болобу, кошумчалап да? Буга дагы бири-бирден кошсо болот негизи. Менин оюмча 600 килограмм жетет. Буга деле жакшы эле да. Азирет мырза, жанагындай бир кун деп коет го, астына бир ковштар илине турган түрү бар Бул кунду негизи мен өзүмдүн жана жеке Instagram баракчаларда куну бар. World'да өзүндө бул World заводу негизи кунду да чыгарат. Артка навескада кунду да чыгарат. Ошол жерде турган, артында турган шаймандардын баарын чыгарат негизи. Анан буга бизге көп талап болбогонуна байланыштуу эми азыр ошо куну менен керек деп атат. Эми буюрса 1-2 айдын ичинде кундар менен 1104 8 штук, анан 704 8 штук кундар менен келет буюрса. Келет. Анын баасы келгенден кийин билинет. 1404-түн баасы. 1404-түн баасы $37,000. Лизинг аркылуу наличие болсо сүйлөшүү жолдору бар. Бул көп өтө ушул. Бул спрос негизи 1404, 1104, 70-тер да, негизи көп өткөн. 1604 да бар. 1604 азыр бизде жок, жолдо келатат. Көп өткөн тракторлор ошол 4 трактор да. Бунун навескасына келсек, бунун навескасы биринчи эле ушундай крючковой жана шариковой деп коет. Кирип чыгарып, мисалы 1104 ушундай кылып жасалды да. Бирок 1104-түкүнөн бир аз талышынасы бунуку калыңыраак кетет. Бунун эмеси объему дагы, эмеси дагы бунуку көбүрөөк. Бул 3,5 тонна. 3,5 тонна общий көтөрөт. Ушундай эле 3 выходтан турат. Бунуку деле ошол эле гидробачок отдельно, ушундай эле мост, задний мост, коробка өзүнчө кетет. Ушундай эле ресивер турат. Буда деле омыватель, ушундай эле воздухандары, мындай айтканда 1104 менен эле окшош. Мунун дөңгөлөктөрү аралыгы канча бунуку? Дөңгөлөктөрдүн аралыгы эми буну жылдыра берсе болот. 180ге чейин жылып кире берет болчу. 180ге чейин. Бул кандай жумуштарга көбүнчө бул эми универсальный да бул. Бул эми биздин кардарлар алган көбүнчө бул да бизде китайский соколор да бар, ошонун сокосу менен 5тик соко менен айланма переверш соко деп коет, ошолор менен чогуу алып кетет. Көбүнчө пахатага кетип атат. Биздин эле ушул жакын жерде эле дагы көп кетти. 1404 азыр узкий дөңгөлөктөрдү салып, междуряды деп коет, баягы жөөктөрдүн ичине культиватор кылганга, эме кылганга ошого көп алып жатат. Ичкерээк дөңгөлөктөрдүн алса болот экен. Силерде өзүнчө дөңгөлөктөр бар. Өзүнчө дөңгөлөктөр да бар. Демек, бул жер навескасы боюнча биз айттык канча тонна. Но гидровыход боюнча бул деле 3 бар экен. Бугунку деле ошол эле 3 бар. Выход, вход 3 бар болот. Бул да отдельно системасы. 1404 менен 1104 мындай айтканда окшош, бирок бунун темирлери уже калыңыраак, бул бир аз массивныйраак келет да. Бул тракторга келсек 2204, бул 220 аттын күчү. Ушундай эле грузигине келсек, сразу эле бул грузиги 1 тонна 200 килограмм. Общий груз 20 штук турат, 60 килограммдан 1 тонна
200 Противовес. килограмм. Противовес. Bunun дөңгөлөктөрү уже широкий кетет. Дөңгөлөктөрдүн размери 540, 65, 28 болот. Арткы дөңгөлөгүнө келсек 600, 65, 38 болот. Бунун да дөңгөлөктөрү широкий келет. Бак bunуку уже 500 литр. Бияк 300, бияк 500, 500 литр. 220 аттын күчү. Бул тракторга көбүнчө эмне келет? Бул тракторга 6лык сoko, 7лик сoko или чоң жумуштарга алынган трактор да, бул мындай айтканда. Жакшы тракторлордун бири. Бунун да воздушный уже фильтри турбированный. Бул да турбина менен 6 цилиндр ушундай эле. Ошол эле 3 ай. Системасы ошол эле 3 ай. Системасы бир аз бунуку чоңго байланыштуу, гидробачоктору азыр көрсөтүп кетели. Бир аз башкачараак кетет да бунуку. Кабинасы ошондой элеби же өзгөчөлүктөр барбы? Кабинасы бунуку чоң, мындай айтканда. Кабинасы чоңураак, анан кийин кабинанын ичине келсек, ичиндеги жойстиктери, мисалы, выходтары бунуку 4 болот. Руль бөлөкчөрөөк болот. Ушундай эле скоросттары, эмелери кичине бөлөкчөрөөк болот. Сидениясы да бунун обновленный уже чоңдуку чоңураак болот дегендей. Панелдери да бир аз бөлөгүрөөк кеткен да бунуку. Навескасына келсек, бул артыңкы навескасына келсек, бул цилиндрлерин өзүңөр көргөндөй өтө чоң цилиндр болуп, күчтүү цилиндр бул. Бунун вомосу 540, 850, ушундай эле 1000 оборот менен иштесе болот. Бунун навескасын көтөргөн 5,5 тонна. Бунун өзүнүн трактордун общий өзүнүн салмагы грузиги кошулбаганда бардык өзүнүн салмагы 9 тонна 370 килограмм да. Ушундай эле 1 тонна 200 килограмм. 10 тоннадан бир аз ашыгыраак. Жакшы экен да. Өзлөрүнүн трактордун өзүнүн салмагы болгондо жакшы. Бунун салмагы бул негизи FM World негизи эле салмагы оор трактор. Бул анткени темирлери калыңыраак болгончу. Эле көзгө эле көрүнүп турат. Келген кардарлар сразу эле айтат, мондай экен деп. Анан бул выходуна келсек, бунуку 4 выход болот. 4 выходтан турат. Ушундай эле ичинде рычагдар да 4 болот, 4 выход да бу да. Бул эми шайман дегенде фриза десеңиз 4 метровой, 5 метровой фриза. Эң чоң да. Техникаларды илсе болот. Бунун да гидро системасынын бул оң жак бетинде ошол жерде жайгашкан. Бунуку өзүнчө болот. Гидробачок ушундай эле насос турат, өзүндө фильтри турат. Гидробачок бунуку өзүнчө болот. 85 литр болот гидробачогу. Бул уже обновленный да. Ушундай эле 2 насос турат. 2 насос гидравликаныкы, ушундай эле задний навесканыкы, алдында болсо рулевой системаныкы өзүнчө болот. Ушундай эле 3 насос турат будачы. Ошол эле 22.04-түн бул лизингке берилип аткан баасы $60,000. Бунун баасы. Ушундай эле мындан дагы өйдө мисалы 250, 280, 300, 350гө чейин Ворлуктун ат күчтөрү да бар. Ал эми бияка алып келгенде биздин анчалык деле жери жокко деп ойлойм. Эгер кимге керек болсо, эми болсо алып келсек болот. Демек мунун баасы $60,000. $60,000. Лизинг баасы $60,000. Накталай. Накталай алам дегендер болсо, сүйлөшсөк болот. Мындан дагы чоң, мындан дагы аттын күчү жогорулар да бар экен. Демек, буларды буйрутма менен алса болот. Буйрутма менен алса. Бул тракторларды ошо буйрутма менен алып атканда бир канча убакыттын аралыгында келип калат? Негизи биз бул завод менен иштешип келаткан, мен өзүм барганыма себеби трактор алганда бир 20 трактордан, 16 трактордан бир салам. Беден учуп чыгып, өзүм барып, өзүм көрүп, өзүм салам негизи. Бат-баттан 12 күндөн 15 күнгө чейин уже кишинин колуна тиет. 2 жуманын ичинде колуна тиет. 2 жуманын ичинде толук алып келип берип койсок болот да. Мун эми силер завод менен байланышып аткан соң, биягымды мындай кылып бер, тиягын башкача кылып бер десе, ошондой мүмкүнчүлүктөр барбы? Эми мүмкүнчүлүктөр мисалы бар. Негизи мен ошол заводдун зам менен жакшы болуп, экөөбүз да башка чет мамлекеттерге да барып эметип калдык. Бир аз жакшы болгон себеби эми аякта деле мисалы бунун дөңгөлөгүн которуп бер башкага же бунун дискасын мындай кылып бер десең деле, күткөнүң деле ал деле 6 ай, 7 ай убакыт кетет да. Бир күн деле которуп бербейт да. Индивидуальный подход кылгандан кийин убакыт көбөйт экен. Мындай стандартный эмелер менен болсо, анда бат эле жасалып келет экен да. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Кытай
страна производитель деп коет. Кытай мамлекетинен келген FM World аттуу тракторлор боюнча сиздерге кыскача десек болот маалымат берип кеттик. Эгер өзүңөрдүн суроолоруңар болсо, комментарийге адаттагыдай эле жаза бериңиздер. Биз ушул FM World боюнча дагы бир нече чыгарылыш жасайбыз. Буюрса дейли. Мынакей ушул Кара Балта шаарында GSK Башат аттуу компаниянын ичинде ушундай накталай жана лизингке алсаңыздар болот экен. Сиздерге ушул описанияга GSK Башаттын соц тармактагы баракчаларын, телефон номерлерин, WhatsApp номерлерин таштайбыз. Ошолорго түз байланышып, өзүңөргө керектүү суроолоруңарды берип алсаңыздар болот. Тагыраак дарегин бир айтып кетиңиздер, андан тышкары биз дагы дрон менен сиздерге көрсөтүп, кооз кылып көрсөтүп беребиз. Кара Балта мисалы Бишкек тараптан келатканда бул жер негизи Чүй области, Жайыл району, Новониколаевка айылы, эң келсе 25. Новониколаевка айыл болуп кетет экен. Новониколаевка айыл болуп калат. Бул эми биз билген эле ушул жерде кольцевой бар, ош тарапка кете турган развязка бар буякта. Кольцевой Ошко Таласка мисалы кете турган кольцевойго бир 500-600 метр жетпей, оң сол жак бетинде болуп калат. Тура маңдайда кызыл Red Petroleum заправкасы турат. Ушул Red Petroleum менен ориентировка кылып табып келсеңиздер болот экен. Жолдун боюнда эле экен да негизи. Бул көчөнүн эмне деген көчө бул өзү? Бул Московский. Картага жазып койсоңор Московский эң келсе деп туруп, кесилишке келсеңер табат экенсиздер.